жаныбыздан деле өтүп кетет. Асел Сейитова Базаркоргон районундагы Бекмамат Осмонов атындагы орто мектепте орус тили мугалими. Ал бүгүн адаттагысындай сабакка эмес, райондун борборунда өзү сымал окуучулар үчүн тагдырын байлаган, кесиптештери үчүн өтүлүп жаткан семинар тренингке шашылып келе жатат. Бул жерден ал медиация боюнча билим алгысы келет. Себеби ал иштеген мектепте, айылда, деги эле азыркы жашоо агымында көйгөйлөр көп. Аны чечүүнүн жолу татаал жана кыйын. Айрыкча балдар маселесине келгенде оорчулуктар бар. Себеби балага билим эле жетиштүү эмес. Баланын жан дүйнөсүн түшүнүп, аны уга билиш керек дей. Медиация жөнүндө такыр түшүнүгүм жок эле. Ушул бүгүн 3-күн окууга келишимин. Ушул окуудан мен медиация эмне дегенин билдим, түшүндүм. Бул медиация бул эки тараптын талаш тартыштарын сотко жеткирбестен өз ара чечүү жолдору экен. Айта кетели, медиация адам баласы жашап келгенден бери эле бар. Илгери ата-бабаларыбыз аны ортомчулук катары түшүнүшкөн. Эки адам урушуп жатса, таарынышса, же бир пикирге келе албай жатса, алардын маселесин үчүнчү бир адам ортомчулук кылып чечип бериши экен. Мындайды көбүнчө турмуштук тажрыйбасы мол, улуу адамдар колго алышчы тура. Быйылкы жылы биздин президентибиз Сооронбай Жээнбеков белгилегендей региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү, балдарды коргоо жылы дегендей, биз айрыкча ушул мектептерде өзүм мугалим болгондугуна байланыштуу ушул мектептерде өтө пайдасы чоң экен. Себеби ата-эне менен баланын ортосундагы мамилеси, жакындашуусу жана мугалим менен окуучулардын ортосундагы мамилелерди жакшыртуу экен. Азыр бирөөнүн маселесин чечмек түгүл, өзүмдүкүн чече албай жатам деп, мындай нерседен четте калганыбыз турмуш чындыгы. Андыктан бул маселеге бейөкмөт уюмдары кайдыгер карабай, айрыкча быйылкы региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылында балдарыбызды ар тараптан камкордукка алууга салым кошууну көздөп чыгышты. Бул үчүн балдар менен иштеген мугалимдерге, мектепке чейинки мекемелердин тарбиячыларына азыркынын тили менен айтканда медиаторлук кылууга окутууну колго алышты. Базаркоргон айылында өтүп жаткан окуу бул Базаркоргондо 12 медиатор даярдоо. Медиаторлук бул эмне? Эки талашкан, тартышкан, чатакташкан кишинин ортосунда үчүнчү медиатордун жардамы менен ушу талаш тартышты сүйлөшүү жолу менен чечүү жолу деп эсептелинет. Белгилеп кетким келет, ушул демилге Эрайым коомдук бирикмесинин демилгеси болуп атат. Бул жерде аталган райондогу орто жана эне мектептердин аристери тартылып, 6 күндүк окутууда болушуп, медиаторлук сертификат алышты. Эми алар өздөрү иштеген жерде гана эмес, айылында, зарыл болсо башка жактарда да алган билимдерин колдоно алышат. Бул ишти колго алган жана уюштурган Эрайым айылдар коомдук бирикмеси экенин белгилей кетели. Маматкадыр Маматалиев, Искендер Шекербеков, Базаркоргон району.